Кыргызстанда дагы 7 медициналык кызматкер ооруну жуктуруп алган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдирди. Ушуну менен оору жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин жалпы саны 147-ге жетти. Өткөн суткада Ош шаарында 2, Ош облусунда 2, Бишкек шаарында 3 учур катталган. Өткөн суткада дагы 15 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ушуну менен жалпы айыккандардын саны 216-га жетти. Өлкө аймагы боюнча коронавирус жуктуруп алгандардын саны 590-га жетти. 7 адам каза болду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Бишкек шаарындагы Аламүдүн суусунан эркек кишинин жансыз денеси табылган. Маалым болгондой, 12-Кичи районундагы Аламүдүн суусунда Азият улутундагы 40-45 жаштагы эркек кишинин сөөгү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери суудан чыгарган. Ал эми маркумдун жансыз денеси Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен.